Ооба, ардактуу угармандар, угуп жатканыңыздар Үй бүлөлүк ОК радиосунун Апалар мектеби уктуруусу. Биздин толкунга жаңы гана кошулган угармандар үчүн эскерте кетүүчү нерсе, бүгүн Апалар мектеби долбоорунун алкагында биз кызга курбу, уулга дос деген теманын айланасында сөз кылгалы турабыз. Бул теманын өзү эле айтып турат болуш керек, биз кыздарга теманын өзү эле, теманын аты эле айтып турат. Бүгүн канткенде үй бүлөдө ата эне баягы эне кызга курбу, уулга дос боло алат. Канткенде ата уулга дос боло алат, кызга дос боло алат. Бул бир коомдун азыркы учурда бир өтө көйгөйлүү маселелерине айланып баратат деп айтсак болот. Негизи бул азыр эле эмес, адамзат жашап турган учурдан баштап эле бар болуш керек бул ата эне менен балдардын ортосундагы көйгөй. Мурда кандайдыр бир деңгээлде бир пассивдүү мүнөзгө ээ болгон болсо, азыр активдешип баратат. Мурда баягы балдар ата энени угуш керек, ата энеге унчукпай баш ийиш керек деген бир тарбия өзгөчөлүктөрү бар эмес беле? Ата энеге каяш айтканга болбойт дегендер. Анан көп массалык маалымат каражаттары азыркыдай кеңири иштебегендиктен дагы, же болбосо азыркыдай интернет айдыңында жарыялоо мүмкүнчүлүктөрү жок болгондон дагы бул маселе канчалык деңгээлде экендиги көпчүлүккө белгисиз болгон. Бирок бүгүнкү күндө ушу ата эне менен балдардын ортосундагы көйгөй көпчүлүккө белгилүү болуп баратат. Биздин ушул бизге дагы WhatsApp аркылуу кайрылып жазгандар бар дегендей, биздин радиого, биздин уктурууларыбызга ата эне менен балдардын ортосундагы көйгөйлөр, ата энесинин зордук зомбулугунан, уруп сабоосунан дейличи, ошондой катаал мамилесинен жабыркаган балдардын суроолору, же болбосо балдары менен тил табыша албаган ата энелердин суроолору бизге байма-бай эле келет. Ошондуктан биз бүгүнкү теманы дал ушул темага арнадык, ушул багытка арнадык. Эмесе биз бүгүнкү берүүнүн алкагында деги эле балдарга кандай мамиле кылганда туура болот дегенге биринчи кезекте орун беребиз. Андан кийин балдар менен ата эненин ортосундагы мамиленин алыстыгы кандай көйгөйлөрдү жаратат, балдарга зордук зомбулук көрсөтүүнүн, ошол уруп сабоонун залалы канчалык, кесепеттери канчалык, анан ошол мамиле бузулуп калды, бузулган мамилени кайра оңдоого мүмкүнбү, кантип оңдосо болот деген дагы токтолобуз. Андан тышкары ал үчүн кандай аракеттер көрүлүшү керек, бул канча убакытка чейин созулат, деги эле ушул ата эне менен баланын ортосундагы бузулуп калган мамиле оңдолууга жатабы, оңдолууга мүмкүнбү, ошондой эле өз ара жакын мамиленин жемиштери кандай болот, канткенде же болбосо ошол жакшы мамиле жашоодо канчалык жемиштерин берет деген теманын, ошо суроолордун тегерегинде сөз кылган атабыз. Сүлейже, ардактуу угармандарды, апаларды тартынбастан биз менен байланышка чыгып суроолоруңуздарды бере бериңиздер. Орууну жашырса өлүм ашкере кылат деген сөз бар кыргызда. Биз мен көйгөйүмдү айтсам, андан эмне өзгөрүп кетмегиле, же болбосо эл эмне дейт, же дагы башка ушундай бир стереотиптерден биз тышка оюбузду айтканга баягы батынбайбыз, айтпайбыз, жашырабыз. Бирок ошол эле учурда канчалаган үй бүлөлөрдө ушул көйгөй бар. Ошондуктан биз бүгүн сиздер менен ир отуруп түз кеңешип дегендей ушул маселенин күнгөй тескейин ачалы деп турабыз. Деги кандай мамиле балдарга кылуу туура? Көп учурда ата энелер айтат го, деги сен эмне кылышты билбейм деп балдарга айтат. Же болбосо деги мен ата энемди кандай түшүнөрүмдү билбейм, мен ата энемди такыр түшүнбөйм деген балдар дагы көп. Деги ушул кандай мамиле кылуу туура? Келиңиз ушул туурасында алгач сөздү баштабайлыбы? Же болбосо карап турсаң, ата эне менен баланын ортосунда такыр мамиле жок болуп, анан балам түнт болуп кетти, такыр эле сүйлөбөй калды, ачылбай калды деген эле көйгөйлөр толтура. Ооба, чындап эле, эгерде жакшы тажрыйбаңыздар болсо, биз менен бөлүшөм десеңиздер, башыңыздардан жакшы бир тажрыйбаларды өткөрүп аткан болсоңуздар, бизге сөзсүз түрдө жазып койсоңор, биз кубанычта болобуз. Мындай болот го, эсел кээ бирде мен мындай угуп калам да, мени уруп, ата эне мени уруп сабаган, менин колумда жок болчу, биздин колубузда жок болчу, мен жетишпей жашагам, эми болсо мен балдарыма баарын кылганга уруксат берем, баарын берем деген дагы чектен чыгуу. Ооба, ошол нерселерди да угуп калат эмеспизби? Анан бирок балдар мындай нерсеге муктаж эмес. Уруп сабап катаал мамилеге да муктаж эмес балдарчы. Балдарга деги эмне керек? Эң негизги балдардын муктаждыгы бул аны кандай болсо ошондой кабыл алуу. Аны түшүнүү, жөн эле балдарды түшүнүү. Балдар жашоо деген эмне экенин алар жакшы билишпейт, алар жаңы эле төрөлүп, жаңы эле көп нерсени үйрөнүп келаткандыктан аларга жардам керек, аларга түшүндүрүп берүү
эмне туура эмес, эмне туура, эмне жакшы, эмне жаман, ошол нерселерге багыт берип жана эң негизгиси балдарды жөн эле сүйүү. Сүйүү баардыгынан жогору дегендей, биз балдарды кандай болсо ошондой кемчилиги менен сүйүшүбүз керек. Балага эмне маанилүү? Бала апасы аны кандай болсо ошондой кабыл алып сүйөрүн ал билүү, бул ушул нерсе балага абдан маанилүү да. Мисалы үчүн мен деле өзүмдү азыр кандай болсом ошондой кабыл алышын күтөм да. Ар бир бул бала гана эмес, бул ар бир адам мындай кандай болсо ошондой кабыл алууну күтөт. Бул ар бир адамдын муктаждыгы да. Эми бул мындайча айтканда активдүү процесс деп койсок болот. Биз балдарыбыз менен көп учурда балабыз ачка болуп калбасын деп балдарыбыздын курсагын тойгузабыз, түндө тишин жууп жаттыбы, уйкусу убагында болуп атабы, же болбосо мектептеги күндөлүгүн контролдойбуз, алып кел деп көрөбүз, карайбыз. Балдар башка балдардан кем болуп калбасын деп кийим алып беребиз. Мына ушунун баардыгын биз контролдойт экенбиз дагы, бирок жан дүйнөсүндө баланын эмне болуп атат, кандай сезимдерди башынан өткөрүп атат бала, ал эмнелерге муктаж, ал эмне жөнүндө тынчсызданып жүрөт, эмнеден коркуп жүрөт, мына ошонун баардыгы артка планда калып калат экен да. Ал жөнүндө биз көп учурда ойлонбой калат экенбиз. Балдарга көп учурда деги негизи балдарга эмне керек деген жакшы бир суроо берип көрсөк да бүгүнкү күндө өзүбүзгө. Балдарга биз баарын эле бергибиз келет, каалаганын алып берип, эң жакшы нерселерди, оюнчук болобу, кымбат баалуу кийимдер болобу, эмне каалаган баарын алып бергибиз келет чындап элечи, бирок балдарга ушунун баардыгы керекпи деген суроо. Балдар, мисалы үчүн, балдарда көп оюнчук болсо, алар бат эле бул нерседен чарчап калат. Анткени алар көп оюнчукту ойноп атып, бир оюнчукту карап, экинчи оюнчукка концентрация болуп, дагы бир оюнчукту карап атып, мындай бат эле көңүлү чачырап, бала бат чарчайт дагы. Анан бул балдарда мындай каприз деген нормалдуу нерсе болуп калат да. Булар деген аябай ошол оюнчуктарга, улам бир оюнчуктарга ошонто берген сайын бул баланын көңүлү чарчайт. Баланын көңүлү топтоосу кыйын болуп калат дагы. Балага эле өзүнө эле зыян дагы. Анан баланын нааразычылыгы акырындап өзүнө билинбей, ата энеге да билинбей топтоло берет дагы. Анан эмнеге балам мындай капризный дейбиз, эмнеге мындай дейбиз. Көрсө ошол көп оюнчуктун көбү дагы бул нерсеге таасир этет да. Балага бир эле оюнчук керек. Ошол оюнчуктан бала рахат алыш керек да. Көп варианттуу оюнчуктар эмес, балага бир эле оюнчук керек. Же болбосо бир нече эле оюнчук керек. Мен бир үй бүлөнү билем. Ошол баласы менен аябай мындай жана айтпадымбы, баласынын тишин жууп атабы, мындай сырткы нерселерди контролдойбуз, ачка болгон жокпу деп контролдойбуз дагы. Бирок биз деген жан дүйнөсүндө эмне болуп атат, биз мындай билбей деле калабыз да. Көп учурда бизге балдар келет го, апа деп, биз бирөө менен сүйлөшүп атканда ошол учурда биз кагып силкип, ары тур балам деп салабыз. Бирок мен бир үй бүлөнү билем да, биз эгерде конокко барып калсак, ал үй бүлөгө алар мындай максат койгон эле да. Кичинекейинен баласы төрөлгөндөн баштап, ал эртең менен турганда кутмандуу таң менен балам деп сүйлөшүп атканы мен таң калгам да. Бир жолу угуп калып, бир жака барып калып, чогуу түнөп калып, бир тоого барганбыз да ал үй бүлө менен. Анан кичинекей баласы менен барды. Ошол жерден кичинекей баласына эртең менен туруп кутман таңың менен балам деп атса, аябай таң калдым да. Аябай жагымдуу угулду. Анан кичинекей баласы менен кандай уктадың, жакшы уктадыңбы деп, анан баласынын жанында отуруп алып китеп окуп берип атса, аябай таң калдым да. Эми кичинекей бала түшүнбөйт деп ойлойбуз, бирок ал баардыгын түшүнөт да. Анан жылмайып баласына, биз сүйлөшүп калсак дагы кечиресиз дейт дагы. Анан баласына эмне болду балам деп, анан макул дейт да. Мен бул эже менен сүйлөшүп алайын, анан кийин сени менен сүйлөшөм дейт да. Анан кийин мындай бир ыкма колдонгондо үй бүлөнү билем да. Баласы келип калып сөз бөлүп аткан учурда баласына акырын минтип колуну минтип кызып коет экен да. Анан бул демек бул баласы менен андан мурун эле, коноккерлерден мурун эле сүйлөшүп койгон экен да. Биздин бул белги болот. Эгерде коноктор келгенде мен коноктор менен сүйлөшүп аткан болсом, мен сенин колуңду минтип кысам. А бул деген нерсе бир аз кое тур, эже сүйлөп бүткөнүң эмес, көңүл бөлөм деген, сен бир аз күтүп тур деген белги экен да. Ал баласы билет экен, колун акырын кысып койсо, баласы унчукпай күтүп турду дагы. Анан мен сүйлөп бүткөндөн кийин анан балам эми сүйлөсөң болот, эмне болду, эмне көйгөй менен келдиң, эмне болуп атасың деп анан баласына көңүл бурду да. Мына биз балдарыбыз менен мындайча айтканда ушундай нерселерди сүйлөшүп алсак болот да. Жогоруда сиз айтып кеттиңиз, жанагы оюнчуктардын ар түрдүүлүгү деп. Бүгүнкү күндө
кайда карабай базарларда, дүкөндөрдө түркүн оюнчуктар чындап эле балдарды алып баргандан кээ бир ата энелер баягы балдарын дүкөнгө ээрчитип баргандан ошондуктан да коркот го. Же болбосо кээ бир көрүп калабыз дүкөн баягы оюнчуктар сатылган жерге келгенде баласын эптеп башка жакты каратып, же болбосо кичинекей бала болсо бооруна бекем кысып алып башка жакты каратып чуркаган боюнча өтүп кеткен ата энелерди баягы талашпасын, ыйлабасын да, оюнчук сурабасын деп мисалы үчүн мурунку кездерди алып көрөлүчү. Биз ушул сөздөрдү айтканда мен кээде мындай тартынып кетем. Эми бизди кайра эле ошол учурга алып баргысы келеби бул Асел эжебиз деп айтабы, жаш келиндер деп, жаш биздин сиңдилерибиз депчи. Анан жок, мен бул жердеги ошону айтып атам да, оюнчуктун баалуулугун билиш керек бала депчи. Эгерде биз түркүн оюнчукту сатып бере берсек, сиз айткандай бат эле көңүлү калат. Андан биздин өзүбүздүн дагы баягы мындай бир нааразы болуп кетебиз го. Эми сага баарын эле алып берип атпаймынбы дегендейчи. Сага кечээ эле бул оюнчукту алып бербедим беле, эми дагы сурап атасыңбы дегендейчи. Анан чындап эле биз бала кезде андай оюнчуктар чындыгында жок болчу. Көбүнчөсүн колго жасачубыз, же болбосо башка нерсе менен алектенип, мисалы пайдалуу нерселер менен дегендей. Чындап эле балага ашыкча көп нерселерди алып бере берүү менен биз аны эч качан бактылуу кыла албайт экенбиз. Ошонун баарын үйүп алып берип кое берсек эле бала укмуштуудай бактылуу болуп кетет деп айтууга болбойт экен. Бир жолу мындай болду. Мен дагы уулума кичинекей кезде оюнчуктар аябай көп болчу. Машинанын түрү, аттар, жаныбарлар болгон оюнчуктар дагы чыкты го. Ошолордун түрү эмне кааласа алып бере берип анан ал сынса деле баланын ичи ага ичи күйбөйт, же болбосо алып туруп өзү сындырып таштайт. Баягы жакпай калганда же жөн эле ойноп атып тажаганда аны менен бир нерсени койгулап сындырып коет дегендейчи. Баягы оюнчуктун баасын билбейт. Себеби бул сынса эртеси башкасын алып берет деген. Алып берет Ушундай мамиле болуп калат экен. Анан бирок бир жолу атасы экөө ат арабанын үстүнө отуруп алып жыгачтан самолет жасашты да. Колго жасашты. Мык менен кагып, канаттарын кадимкидей жукараак жанагындай фанерден кесип жасашты. Анан ушул күнгө чейин ошол оюнчукту унутпайт да. Алып берген акчага алып берген түркүн түстүү когоз кымбат оюнчуктарды эстебейт. Бирок ошол самолетту экөө бирге жасаган самолетту аябай эстейт. Себеби ал атасы менен жакын мамиледе болгон учурду эсине салат да. Анын жакшы бир убакытты, экөө өткөргөн жакшы убакытты эске салган үчүн ал ушунчалык ага баалуу болуп калган. Ошондуктан аны унутпайт, аны дайыма эстейт. Ошондуктан мен бир Facebook'тагы бир досторумдун арасында бир мырзаны билем. Ал дайыма балдарына ошол колго бир нерселерди жасап берип, чогуу жасап, мисалы үчүн велосипед жасаш керек болобу, же бир машина айдайм дейби, жыгачтан аябай сонун кылып балдарына жасап берет да. Анан балдар үчүн ушунчалык көңүл бурган мырза бар. Анарбек Разак болуш керек эле аты жөнү. Ошол кишинин ушунчалык балдарына болгон мамилесине мен аны мындай, ал менин виртуалдуу эле досум. Баягы Facebook аркылуу гана билем, бирок ушунчалык сыймык суктанам да. Балдарга мына ушундай мамиле керек депчи. Ал сенин сатып келген оюнчугуңга караганда өз колуң менен жасап, анан балаң менен чогуу ошол убакытты өткөрүп бирге, ошол оюнчук алда канча баалуу болот экен дегенде. Анан айтып атпайбызбы, ошол балдардын жан дүйнөсүнө көңүл бурулбай калат деп, Ооба, балдарга дайыма эле мындай каалоосун аткара бербей, балдар жок деген жоопту да угуш керек эмеспи? Анткени жашоодо дайыма эле каалоосу аткарыла бербейт да. Бул нерсени балдар биздин жакын адам менен үйрөнүшү керек, ата энеси менен. Балдарга ар дайым эле каалоосун дайыма эле аткара бербей. Негизи балдар дисциплинага, тартипке, кандайдыр бир каада салттарга, эрежелерге муктаж. Алар бул аркылуу өздөрүнүн жашоосун жөнгө салууну үйрөнүшөт да. Эгерде ошо дисциплина, тартип, каада салттар жок болсо, анда кийин бала чачыранды болуп, кийин чоңойгондо кыйын болуп калат мындай балдарга. Эми ошол биз азыр ошол баягы мамилени жасалма түрдө жакындаштыруу жөнүндө сөз кылбадыкпы? Даяр нерсени алып берип коюу дегенде, даяр оюнчукту алып берип коюу, же болбосо тамак ашты алып келип туруп алдына берип коюу, ал кандай даяр болду деген сыяктуу мындай бала менен жекече ички байланыш жок учур. Эми балдар менен ата эненин ортосундагы мамиленин алыстыгы жөнүндө сүйлөшөлүчү. Тескерисинче, кээ бир ата энелер
балдарына жакын эмес, же болбосо кандай десем, ортодо кандайдыр бир балким кээ бирлер айтат го, мен баламды жаман көрөйүн, баламды жакшы көрөм дейт, бирок сырткы мамилесинен ал нерсени көрбөйсүң. Ал бир нерсе жана сиз айткандай айтып келсе урушуп ары бара тур же болбосо деп мындай балага убагында көңүл бурбай коет. Ошол ортодогу мамиленин алыстыгы кандай көйгөйлөрдү жаратат деген жөнүндө да сөз кылалычы. Бул жерден кыстыра кетким келип аткан нерсе бул болуп атат да, Зүлфия эже. Жана айттыңыз го, конок келгенде балдар сөз талашып калышат, мындай жолтоо болуп. Адатта ушундай болот эмеспи? Дасторкон даярдап же болбосо коноктор келип атканда ошол учурда кычап, ата энесинин ачуусуна тийип дегендей, анан ой эшикке бара тургулачы деп ата энеси кубалайт, болбой келет, же болбосо коноктордун көзүнчө мени урушпайт, мени урбайт деген сыяктуу келип, баягы нагло деп коет го орусча, атайлап келип туруп бир нерсени алып кетип деген сыяктуу ушундай тартипсиздик көрсөтөт да. Ушунун баары эле биздин балдарыбыздын тартипсиздигинен эмес, ата эненин аларга алдын ала көңүл бурбаганынан болот экен. Алдын ала, мисалы үчүн, ошол дасторконго коюлган тамактарды эч качан балага көрсөтпөй коюп, анан кийин конокторго коюп койсоң, ал сөзсүз түрдө бала жулунат. Бизде кыргыздарда баягы мындай бир өзгөчөлөнгөн бир мүнөз бар го, эң жакшысын конокторго дегенчи. Варенье жасап коюп, эң жакшысын конокторго беребиз. Мындай кичине эзилип кеткенин же начарыраак болуп калган өзүбүз жейбиз дегендейчи. Анан конфеттердин эң жакшыларын коноктор келгенде салабыз депчи. Ушул нерсе балдардын ичинде мындай кандайдыр бир нааразычылыкты, атаандашууну жаратат экен. Эмне үчүн менден конок артыкпы дегендей. Анан ошол учурда коноктун көзүнчө урушпайт дегенден пайдаланат дагы, барып чуркап барып алып кетип, жулуп кетип ушундай бир ыңгайсыздыктарды жаратат. Ошондой кылбас үчүн ата эне өзү ыңгайсыз болбош үчүн, коноктордун көз алдында уят болбош үчүн, же болбосо өзүн бир баласы тентек экен деп ойлоп атат го деген ойлорго калбаш үчүн алдын ала бала менен сүйлөшүп, алдын ала баланы курсагын тойгузуп, же болбосо мен конокторго мондай нерсе жасап атам, мына мондай салаттарды койдум деп, кызың менен болобу, балаң менен болобу, кел сен келип мага туурашчы, жасашчы, жасалып бүткөндөн кийин кел сен да жеп көрчү, жакшы бекен, ушуну конокторго коюп атабыз дегендейчи. Сен эч качан көрсөтпөй туруп эле коюп койсоң, конокторго коюп койсоң, бирок балага тыюу салсаң, ал сөзсүз түрдө нааразычылыкты жаратат. Аны да жегиси келет, ал да кызыгат дегендей. Анан эми бул балким азыркы учурда мындай сейрек көрүнүп калды. Мурдагыдай ата энелердин, элдин, коомчулуктун аң сезими өзгөрүп баратпайбы, өнүгүп дегендей. Балдарга бериш керек, балдарга жакшысын бериш керек дегенди түшүнүп келатабыз. Бирок эгерде кээ бир үй бүлөлөрдө дагы деле ушундай колдонулуп жатса, ушундай ыңгайсыздыктарды балдар туудуруп жатса, анда мына ушул нерселерге көңүл буруш керек деген ойду айткыбыз келет. Жана айтпадыкпы, бала деген өзүн мындай мени сүйөбү деген, мени сүйсө экен деген бир муктаждык менен жашайт депчи. Мындай сүйүүгө муктаж ар бир адам. Бала сүйүүнү ата энесинен баарлашуудан сезет да. Анан балдар өздөрүнүн башынан өткөргөндөрдү, эмнелерди өткөрүп атат, кыйынчылыктарын, же болбосо кандайдыр бир жакшы сезимдерин, бүт ички сезимдерин ата энеси менен бөлүшкүсү келет. Бирок ошол учурда биз болсо, эми тияка бара турчу, мен эртең жумушка барышым керек, булчу эртерээк деп мындай баланы кагып силкип салсак, анда бала түнт болот дагы, бала ата энесине мындай айтып бербей калат да ошо сезимдеринчи. Ошол учурда же болбосо биз аларды урушуп салышыбыз мүмкүн, же болбосо соттошубуз мүмкүн, же болбосо андай кылбай, мындай кылбайт белең деп киришибиз мүмкүн да. Ошол учурда биз деген балдарга мындай түшүнүп эле, жөн эле угуш керек экен да ушул учурда балдардычы. Эгерде бизге бир нерсе биз балдардыкы жакпай калса, ошол учурда сен мындайсың, сен тиңдейсиң, эмнеге минтиң деп урушуп кирип эмес, биз бир жомокторду да колдонсок болот экен да. Ошол жомок аркылуу сен моуну туура эмес кылдың деп эле жомок айтып берүү аркылуу балдарга жеткирсек болот экен да. Анан биз өзүбүздү көп учурда күнөөлүү сезебиз дагы, анан ошол күнөөлүү сезимибизди жабыш үчүн биз белектерди сатып берип баштайбыз да. Ошол белектер ошол нерсенин ордун толтурганга аракет кылабыз да, ошо белектер аркылуучу. Анан көп учурда баланы сагынып калып, анан өзүн күнөөлүү сезип ата энечи, мен көп убакыт ага көңүл бөлө албай калдым деп эле анан баардык кылган мындай тентектигин, туура эмес кылган нерселердигин баардыгын
мындай кечирип анан эмнени сураса ошонун баарын алып бере берет экенбиз да. Биз дагы мындай өзүбүздү күнөөлүү сезип, анткени көп жакшы көңүл бөлө албай атабыз балдарыбызга. Анан анын кылган туура эмес бүт иштерине көзүн жумуп эле ошондой кыла берген болсок, анда ошол учурда бала дагы ошол нерсеге көнөт дагы. Анан бала бизден талап кыла баштайт. Мындай бүт каалоолордун аткарылышын дароо аткарылышы керек да. Анын талаптарычы мына ошол нерсени балдар дагы бизден талап кыла баштайт дагы. Анан балдарга эч качан мындай биз ушул нерселерди эч качан балдарга биздин белектерибиз биздин бөлүнбөй калган убактыбызды толтура албайт да. Баланын ичинде мындай идиши бош кала берет, бөксөсү толбой ал кыйнала берет. Анан бала түнт болот дагы. Анан эмнеге эле балам түнт болуп кетти, эмнеге балам мындай тентек болуп кетти деген көп суроолор, көп көйгөйлөр мына ушул жактан башталат да. Анан балдарга дагы эң негизгиси, балдарга эч качан биз убада бербешибиз керек да. Эгерде убада бердикпи, анда аткарышыбыз керек. Балдар сөзсүз түрдө күтөт. Мисалы үчүн мен эртең кечинде сени менен ойнойм деп коюп, анан эртең кечинде бир пробкага такалып калыппы, тыгынга такалып калып келбей калсак, анда бала үчүн бул нерсе аябай мындай, ал түшүнбөйт, тыгынды да түшүнбөйт, ал бала күтөт атасын. Ошол учурда атасы убада берип коюп аткарбай койгон болсо, бала үчүн бул аябай жаман нерсе да. Бул ата энеге баласы ата энеге ишенимин жоготот, ата энесине гана эмес, бул бүткүл дүйнөгө ишенимин жоготот да. Чоң адамдарга болгон алар баары бир алдайт деген ишенич жоголот да. Эми ушул белгилей кетүүчү нерсе, ардактуу угармандар, биздин толкунга жаңы гана кошулган угармандар бар болсо айта кетеличи. Ушул кызга курбу, уулга дос деген теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Байланыш телефондорун дагы бир жолу эсиңиздерге салам. 0312 91 19 19 сандарына түз эфирге чалып байланышсаңыздар болот, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ошондой эле 0705 53 16 64 сандарына WhatsApp'ка билдирүү калтырыңыздар. Ошондой эле Facebook баракчабыздан бизди дал ушул маалда түз эфирден көрсөңүздөр болот. Биз кызга курбу, уулга дос деген теманын тегерегинде сөз кылып жатабыз. Ата айтып тургандай, бул канткенде биз үйдөгү өз балдарыбызга, өз уул кыздарыбызга жакын адам боло алабыз. Алар менен сырдаш, алардын көңүлүн тапкан, алар менен ушунчалык бир кайгыны да, кубанычты дагы тең бөлүшө билген, эч нерсе ортодогу кыл өтпөс деп коет го, ортодон кыл өтпөс жакын мамиле, ушунчалык бир сырдаштык мамилеге канткенде жетүүгө болот дегенди талкуулап жатабыз. Ошондуктан биз менен байланышка чыгып ойлоруңуздарды билдириңиздер, суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Ардактуу угармандар, биз мүмкүн болушунча сиздер менен тыгыз мамиледе болууга, суроолоруңуздарга жооп берүүгө, жан дүйнөңүздөрдө болуп жаткан көйгөйлөрдү тең бөлүшүүгө, кубанычтарды тең бөлүшүүгө ар убакта даярбыз. Эмесе биз ушул балдарга зордук зомбулук көрсөтүү жөнүндө сөз кылалычы. Азыркы учурда жогоруда берүүбүздүн башында айта кеттик, зордук зомбулук көрсөтүү бул дүйнө жүзүндө деги эле айрыкча биздин дагы өлкөбүздө, үй бүлөлөрдө кеңири тараган бир чоң глобалдуу маселе, көйгөй десек болот. Сыртынан караганда баары эле жакшынакай көрүнөт. Мисалы үчүн шаар четине чыгып шаарды карасаң, шаарда алыстан үйлөрдү карасакчы, жашоо тыптынч өтүп аткандай, сонун өтүп аткандай, заңкайган үйлөр, кооз имараттар, бак дарактар, асман ачык дегендей баары сонун болуп тургандай. Бирок ар бир адамдын үйүнө кирип келгенде, үйүнө карай турган болсок, анын жан дүйнөсүнө өңүлө турган болсок, анда укмуштуудай терең көйгөйлөрдү көрүүгө болот. Ошолордун арасында балдарга зордук зомбулук көрсөтүү деген чоң көйгөй бар. Уруп сабоо, мындайча айтканда, баланын денесине жаракат келтирүү же болбосо баланын денесин оорутуу, анын көңүлүн калтыруу, мына ушунун залалы кесепеттери жөнүндө сөз кылалы. Негизи балдарга катаал мамиле жасоо деген бул мындай уруп сабоо эле эмес, мындай карап көрсөң балдарды шылдыңдоо, балдарды кемсинтүү, башкалар менен салыштыруу деле бул деле ушул катаал мамиле, зордук зомбулукка кирет да. Критикалуу, кабыл албоо баланы, муздак мамиле кылуу балага, психикалык, моралдык колдоо көрсөтпөө, бул дагы зордук зомбулукка кирет да. Балдар ачка болгондо, кийерге кийими жок болсо же болбосо медициналык жардам көрсөтүлбөгөн балдар, мына мунун баардыгы эле зордук зомбулукка кирет деп айтсак болот да. Эми мындай балдардын өнүгүүсү көп учурда артта калат. Окуусунда көйгөй болот, өзүнө баа берүүсү ылдый төмөн болот.
пассивдүү, социалдык интеллекти дагы абдан төмөн болуп калат да мындай балдардын. Эми эмоционалдык зордук зомбулук дагы бул дагы балага эмоционалдык чыңалууну алып келет дагы. Анан кандайдыр бир иш аракет баланы кабыл албай, мындай дайыма мындай критика, баланын жашына туура келбеген талаптар, мындай балдарга көбүнчө ушундай балдарда сүйлөө речи мындай өнүкпөй калат да, психоречевое развитие деп коет. Жай болот да, аябай уйкусу бузулат, аппетити жоголот, анан жаман адаттар пайда болот да. Көп учурда эмне себептен балдар тентек болот, эмне себептен баңги заттарды чегишет балдар, эмне себептен жанагынтип аракка берилип кетишет. Мына ушунун баардыгынын көйгөйү ушул жактан болот да. Нерв психологиялык ооруларга да чалдыгат да. Кекештенип, түндө кой берип коюу оорусу бар го, энурез деп коет. Ошо энурез оорусуна да чалдыгып калышат да. Мындай кекештенип, же болбосо жанагынтип колун оозуна салып, ар кандай бир невроз, депрессия, үйдөн кетип калат. Көп өспүрүмдөрдү байкайбыз, үйдөн кетип калган, көп интернеттерден жазып калат го, үйдөн чыгып кетип жок анан бир нече күндөн кийин тапты деген. Ушунун баардыгы эле ушунун баары көйгөй да. Анан ушунун баардыгы көптөгөн көйгөйлөргө алып келет. Эми физикалык зордук зомбулукту карап көрсөк, анда бул көптөгөн аябай эле балдар үчүн бул нерсе оор да. Баланы урганда бул баланын денеси титирейт, сотрясение деп коет эмеспи? Жаакка чапканда, кээ бирлери мындай тиштеп да алгандар бар экен, денесин күйгүзгөндөр бар экен, сөөгүн сындырып, травма. Бунун баардыгы физикалык зордук зомбулукка кирет. Ошонун кесепети аркылуу бул балдарда шрам калат, олуттуу бир бузулууга алып келет. Бул баланын мындай өсүп өнүгүүсү аябай эле жайлап калат да мындай балдарда. Балдар болсо түнт болот. Анан ушундай балдар депрессивный болушат да. Туруп эле ачууланышып, агрессия пайда болот мындай балдарда. Анан мындай балдарда сөзсүз түрдө фобиялар болот да, коркунучтар, ар кандай коркунучтар. Бала көп учурда мен күнөөлүүмүн деген дагы сезим пайда болуп калат. Анан чоңдор биз ойлонсок, эч бир нерсе биздин балдарыбызга болгон зордук зомбулукту эч бир нерсе актабайт. Эмне кылсак да биз аны актай албайбыз. Ар бир зордук балага көрсөткөн бул из калтырбай койбойт. Ар бир нерсе, ар бир зордук зомбулук из калтырат. Ар бир зордук зомбулук баланын жан дүйнөсүндө бул из болуп кала берет. Жана мыкты каккандачы, кайрадан мыкты чыгара аласың го, чыгарганда баары бир анын издери калат эмеспи, тешиктери. Ошондой эле жүрөктөрдө да тешиктер калат да. Ата эненин катаалдыгы, бул мыкаачылыгы балдарда дагы мындай катаалдык жаратат да. Кандай мамиле көрсө, балдар дагы кийин ошондой болот. Анан кийин мен картайганда мага бир чыны суу берер бекен деп анда мындай ата эне күтпөй эле коюш керек да балдарынан. Ооба, туура айтасыз. Бул өтө чоң көйгөй. Биринчиден эске алыш керек болгон нерсе, мен айткым келет да, адам өзүнөн алсыздарга гана үстөмдүк кылып кол көтөрөт, өзүн кайра ура албаган, өзүн кайра чаба албаган, өзүн кайра сабап кое албаган жандарга зордук зомбулук көрсөтөт. Эч ким жашын өзүнөн күчтүү кишини барып сабабайт да, туурабы? Өзүнөн күчтүү кишини барып чаппайт дегендей. Себеби таяк жапкаларын билет. Бирок ушу балдар биз алсыз экенин билип туруп сабайт экенбиз да, чындыгында. Алар кайра бизге кайрылып кол көтөрө албайт. Кол көтөргөн күндө дагы биздин денебизге ооругудай чаба албайт, мисалы, ал кичинекей кезинде. Анан ушул нерсени эске алсак, ал азыр анча алсыз, ал кичинекей. Менго сабап койгонго күчүм жетет экен. Бирок мен картая турган учур келет. Ал чоңое турган учур келет. Алга күчкө толо турган учур келет. Кээ бирөөлөр чындыгында эгер ушундай агрессияны көрүп чоңойсо, анда ата энесин сабап койгондор деле бар. Албетте. Бул нерсе болбой эле койсун ылайым, бирок ушул нерсеге ата эне өзү негиз салбасын, пайдубал куруп бербесин деген ойду айткым келип атат да. Чындыгында сиз айткандай, биздин балдарга зордук зомбулук көрсөтүп, аларды уруп сабашыбыз эч нерсе менен акталбайт. Кандай болгон күндө дагы маселени жөн гана сүйлөшүү жолу менен чечсе болот. Айрыкча жакында мен бир мындай насаат уктум да, ошондо айтат, биз көбүнчө кайсы учурда агрессивдүү болуп калабыз депчи. Эмне үчүн биз кайсы учурда агрессивдүү болуп калабыз, кайсы учурда кечире албайбыз, кайсы учурда
түшүнгүбүз келбейт, кайсы учурда бир мындай башкаларга мамилебиз жаман болуп калат дегенде ал айтат да кечкисин депчи. Себеби кечинде адам чарчайт, эч нерсени кабыл алгысы келбей калат, ал аябай эс алгысы келет. Азыр эле мен жолдо келатып, бул жака келатып ошону байкадым да. Баягы коомдук транспортто бири-бирин түртүшүп ушунчалык көп киши экен. Анан түрткөн киши деле ачууланып атат, түртүлүп калган киши деле ачууланып атат. Иши кылса жылбайсызбы, анан мен каяка жылайын деп эле ушинтип урушкан кишилер да. Мен дароо ошону эстедим да. Демек булар жумуштан чарчады. Эгерде эртең менен болгондо мынчалык болмок эмес депчи, баары жумушка жаса эс алып баратканда деп. Ошондуктан үй бүлөдө адатта мындай болот го, апа жумуштан келет, кечинде чарчап, ата дагы жумуштан келет, келсе үй чачык, же болбосо баласы сабагын окуган эмес, анан баягы ачууланып, өзү чарчап ачууланып, тамак жасалган эмес бир жагынан дегендей. Ошондой болуп турган учурда анан болгон ачуусун баласынан чыгарып таштайт да. Эмне үчүн сабак окуган жоксуң деп туруп эле анан аны түшүнгүсү келбей, баягы өзү чарчап тургандыктан уруп согуп таштайт дагы. Анан эртеси күнү же болбосо андан кийин бир аз өзү тынчтангандан кийин эмне үчүн антип салганын өзү түшүнбөйт. Анын себеби баланын сабак окушу эмес, анын себеби мүмкүн жумуштагы бир көйгөй болушу мүмкүн. Анын баардыгын ошо баласынан чыгарып алат. Ошондуктан ата энелер ушул нерсеге да көңүл бурсак деген ойду айткым келип атат да. Мен өзүм чарчап турамбы, мен өзүм маанайым жокпу, анда бир олуттуу маселени чечпей эле коеюн депчи. Азырынча мен эс алайын. Баягы орустун жомокторунда дагы, кыргыздын жомокторунда дагы бар. Таңкы акылдан кечки акылдан таңкы акыл деген. Утро вечера мудренее деп коет го орусча. Ошондуктан кандайдыр бир чечилиш керек болгон көйгөй болсо, аны кечинде чечпей эле коюш керек экен да. Кечинде кандайдыр бир маселелерди талкуулап, үй бүлөдө күйөөңүз менен болобу, аялыңыз менен болобу, башка бирөөлөр менен болобу, мындай талаш маселени чечпей эле коюш керек экен. Себеби адамдын эртеден берки ошо психикасы дагы, денеси дагы чарчап турган болот экен. Ал жумуштан көйгөй болбогон күндө дагы эртеден кечке ар кандай жумуштарды кылат, кечинде чарчайт. Ошондуктан бул аябай ушул агрессияга берилип кетүүгө аябай ыңгайлуу учур экен да. Ошондуктан сак болуп мындай учурду өткөрүп жибергенге аракет кылалы. Болуптур, бүгүн эс алалычы балам, эртең сүйлөшөлү, эртең менен сүйлөшөлү. Кадимкидей тынчтанып, кадимкидей эс алып, баланын ошо көйгөйүнө башкача карап калганыңды көрөт экенсиң да. Эртең менен тура калып эле урушуп аткан кишилерди эч ким мындай сейрек көрүүгө болот. Эртең менен тура калып эле бирөө менен урушпайт го адамдар. Үйүндө делечи, мисалы үчүн ашканасында идиш аяктары кирип турса деле барып жууй баштайт дегендейчи. Тамак жок экен деп тамак жасай баштайт, же болбосо каша бышырып кирет. Кечинде барып алып тамак жасаш деген аябай бир мындай көйгөй го. Кечинде барып алып бир нерсени кылыш, үйдү тазалап кириш, чарчап келсем ого бетер мындай депчи. Анан ошондуктан балдарга болгон мамиледе дагы кечинде өтө олуттуу нерселерди чечпей эле коюш керек экен. Балдарга зордук зомбулук көрсөтүүнүн залалы жөнүндө сөз кылып атабыз. Жанагы неме дегенге токтолуп кетейин дедим эле да. Мен унутпастан ушул балдарды кичинекейинде уруп сабаган ата эне кийин андан өзү коркот экен. Ушундай практикада дагы бар экен да. Баягы жүрөгүндө ушул нерсени мындай сестенип коркуп турган сыяктуу да. Себеби ал улам чоңойгон сайын бала кадимкидей эле мындай билгизе баштайт. Кол көтөрбөсө дагы баягы үнүн катуу чыгарып, каяш айтып, же болбосо атасы бирдеме десе тарс турс бирдемени ыргытып жиберип, ушинтип атып уже билдире баштайт. Мен дагы агрессияга даярмын. Эгерде силер ушинте турган болсоңор, мен дагы ичимдеги топтолгон таарынычты бир жерден чыгарганга даяр болуп келатам дегендин белгиси. Топтолгон агрессиясы чыгат да. Анан сөзсүз түрдө чыгат экен. Мен бир атаны билем да. Ал айтат, ал мынтип элечи, өзүнөн өзү эле кооптонуп эле. Радиодон бир мындай ыр бар болчу. Адамдык аттан айлангыр атасын урган балдар бар деген бир саптар да. Ошол кайсы бир, мен азыр атын унутуп атам, комуз менен ырдаган Төкмакындын ыры болчу. Анан ошону угуп калса эле аябай тыңшап угаар эле дагы, анан туура депчи, ошол жерге келгенде өзүнө эле аны бирөө урганаткансып элечи, ооба ушундай балдар бар деп элечи баягы. Анан көрсө анын өзүнүн кичинекей кезинде балдарга жасаган мамилеси жаман болгон дагы, анан балдары менен болгон мамилеси аябай мындай курч болуп калганда, анан ошол адам чындап эле бул мага катуу сүйлөйт, бул мени урушуп ийет, азыр кагуу жеп калам
деп эле даяр болуп турат экен да. Анан жана кээ бир ата энелер айтып калат го, ой биз азыр балдарга тилибиз өтпөй калган депчи, бирдеме десең эле урушушат, бирдеме десең эле укпайт, анан бизди ой андан көрө унчукпай отура берейин деген биздин апалар аталар улуумун бар. Ошого мындай карасаң мени кечирип коюшсун, бирок өздөрү кандайдыр бир деңгээлде себеп болгон. Жаш кезинде эгерде карыган кезинде балдары менен сырдашып, бир жакшынакай бапырап, мындай ээн эркин сүйлөшүп отура албай атса, балдарынан кандайдыр бир кооптонуу болуп атса, анда ал жаш кезинде ошол мамилени балдарына көрсөткөн. Эгерде жаш кезинде баласын түшүнүп, аны менен ушундай сырдаш болуп, курбу болуп, дос болуп чоңойткон балдарды биз билебиз, ал карыганда дагы укмуштуудай мындай жакын мамиле болот го балдардын ортосунда. Кечээ күнү менин группалашым болот, журналист баарыбыз Кыргызстанга мындайча айтканда аттын кашкасындай таанымал болуп калды деп айтсам дагы болот, Эрнис Кыязов деген. Ошол апасынын туулган күнү экен. Анан бизге группалаштардын группасына бир ошо ата энесин жөнүндө тарткан кичинекей видеосун жөнөтүп койгон экен. Мен бүгүн эгерде муну эфир аркылуу айтсам, эгер ал угуп жаткан болсо, мындай таарынбайт болуш керек, себеби мен жакшы сөз айткан жатам ал жөнүндө. Ал видеодо, чакан видеодо, ал өзүнүн туулган күнү экен кече. Ал туулган күнү болгон сайын апасына белек кылат экен да, гүл белек кылам дейт. Карачы. Анан көрсөтүп баягы мен апама гүл алып берген баратам дейт. Ооба, мен 15 ноябрь менин туулган күнүм болчу дейт. Бирок канча жыл мурда ушул күнү мени төрөгөн адам бар да дейт да. Менин ушул жарык дүйнөгө келип калышыма себепкер болгон адам бар. Мен туулган күнүм болгон сайын ошол кишиге белек берем, гүл алып берем деп. Анан гүл саткан дүкөнгө барып, жакшынакай гүл сатып алып, анан үйүнө апасына алып келип, апасына белек кылып, ырдап берип, анан келиңиз апа, баягы бир нерсе деген ыр бар эле го деп, анан экөө ырдап ушундай кылды да. Анан кийин атасын сүйлөтүп, ушинтипчи бул көрүнүп турат, ата энеси аябай жөнөкөй адамдар экен, бирок ушунчалык мындай ортодо бир жөнөкөй жылуу жакшы мамилени сактап жашаган үй бүлө экөнү көрүнүп турат да. Апасы дагы бир жөнөкөй аял экен, ушундай сонун бир сөздөрдү айтып, балам сен анда мынтип атпайбы, мен алтын белек кылсам болмок сизге деди да. Десе жок, алтын эмес, сенин амандыгың мага белек деп баласына апасы ушинтип айтып атат да. Эми ар бир эле эне айтат болуш керек, бирок мындай ушундай ортодо бир жакшынакай жылуу мамиле бар экен да. Мен ушу сөзсүз түрдө айта алам, ошол баланы ошол ата энеси кичинекейинен ушундай көңүлүн өстүрүп чоңойткон да. Уруп согуп же болбосо басынтып эмес, көңүлүн өстүрүп чоңойткондуктан ошол жакшы мамиле ушул алар карыганга чейин калган. Эми сый урмат көрүп жакшынакай төрүндө отурушат балдарынынчы. Анан бул нерсени дагы эске алуу керек го дейм да. Эми ошол мамиле го бузулду, өткөн өттү, кеткен кетти дегендей. Бирок жашоо уланып аткандан кийин өзгөртүш керек да, бир айласын кылыш керек дегендей. Биз туура эмес мамиле кылганыбызды көрдүк, түшүндүк, өкүндүк. Бирок ошол мамилени оңдоого мүмкүнбү? Же таптакыр эле оңдоого мүмкүн эмеспи? Оңдоого мүмкүн болсо кандай аракеттер көрүлүшү керек? Буга канча убакыт кетет деген жөнүндө дагы. Эгерде мамилени оңдобосок, анда ата эне менен баланын ортосундагы түшүнбөстүк пайда болот, түшүнбөстүк өзө бериши мүмкүн. Анан бала менен ата эненин мамилеси өзүнөн өзү эле курулуп калбайт. Биз анын үстүнөн иштешибиз керек. Эң биринчи биз өзүбүздүн үстүбүздөн иштешибиз керек да. Анализ жүргүзүү керек. Менин сезимдеримди, өзүмдүн сезимдерим үстүнөн. Анан балдарды бул түшүнүү аябай маанилүү да. Анын сезимдерин түшүнүү, баланы кабыл алуу, балаңызга эмне жагат, эмне жакпайт, жашына жараша талап кылып жатамбы мен баламдан деп, эмнени балам оңой жасай алат, эмнени жасаганда балам кыйналат, ага эмне жагат, ал ийгилик болуп атканда кандай анда эмоциялар болот, же болбосо ийгиликсиз болуп калган учурда анда кандай эмоциялар болот деген мындай анализ жүргүзүп отуруп өзүбүз карап көрсөк болот. Мен балама кандай мамиле кылып атам деп. Балаңыздын сезимдерин мындай түшүнүү өтө маанилүү да. Ал кандай сезимдерди башынан өткөрүп атат. Эч качан бир да убакта эч качан идеалдуу адамдар болгон эмес. Биз да идеалдуу эмеспиз. Сиз да идеалдуу эмессиз. Бала деген ката кетиргенге ката кетирет, бала ката кетирбей койбойт. Биз деле ката кетирип алабыз. Ошо ката кетиргенге мүмкүнчүлүк бериш керек балага. Ката кетирип алган учурда биз жанында болушубуз керек балабыздын.
же болбосо ошол зордук зомбулук көрсөтүп алган болсок, бир учурда өзүбүздү ошол нерсени сезип калып туура эмес экенин сезип калсак, анда балабыз менен сүйлөшүүгө эч качан кеч эмес. Ал чоңоюп кеттиби, кичинекейби, жашына карабай сүйлөшсөк болот. Балам мени кечирип койчу, мен ушул жерден ачууга алдырыптырмын балам, мен ушундай кылыптырмын дегенде, бул кечирим суроо деген бүт баардык нерсени жууп кетет. Ал атасы болгондуктан ал бала деген сөзсүз түрдө ушул нерселерди укканга даяр, кечиргенге даяр баласы атасын. Аны эч качан мен чоңмун, мен ушу баламан кечирим сурамак белем деген нерсе болбош керек экен. Тескерисинче кечирим суроо деген бул атанын авторитетин чоңойтот, көтөрөт. Анан чоң балдар, чоңоюп калган балдар болсо дагы, кичинекей балдар чоңоюп калгандан кийин алар уже кичинекей эмес, алардын өздөрүнүн деңгээли бар, эми ошол деңгээлине жараша сүйлөшсө болот. Алып барып мындай сүйлөшсө, мен ойлойм балдар түшүнөт деп, балдарга да аябай жакшы болот. Мен ойлойм кечирим сурап сүйлөшүш керек го депчи. Ооба, бир мамилени жөнгө салуунун, мамилени жакшыртуунун эң эле биринчи жолу ушул кечирим болуш керек. Кечирим болгон жерде сөзсүз түрдө, кечирим суроо болгон жерде сөзсүз түрдө мамилелер калыбына келет, ынтымак орнойт дегендей. Чындап эле кечиримден өткөн мындай дары жок. Мамилелерди, талкаланган мамилелерди кайра калыбына келтирүүнүн кечиримден өткөн дарысы жок. Канча убакыт кетет буга белгисиз, бирок бала кечирим сураган адам кандайдыр бир эми таарынычынын деңгээлине жараша да, бул таарынычы эгер канчалык терең болсо, балким бала кечире албай кыйналышы мүмкүн, жок деши мүмкүн. Сиз мага аябай ушунчалык көрсөткөнсүз, бирок мен кечире албайм деши мүмкүн, же болбосо эми кечирим сурап калдыңарбы, алдан күчтөн тайганда менин көзүмдү карап калдыңарбы деген сөздөрдү айтышы мүмкүн. Бирок бул боло турчу реакциялар. Бирок ошентсе дагы биз аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Анан мамилени жакшыртканга, сүйлөшүүдөн, негизи адамдардын ортосундагы жандыктардан адамдардын айырмасы ушул баарлашууго, баарлашуу, сүйлөшө билүү, баардык нерсени сүйлөшүп чечүүгө болот. Маселени, көйгөйдү кандай гана керек болсо, баягы глобалдык дүйнөлөр, мамлекеттер ортосундагы бир оор мамилелерди дагы сүйлөшүү жолу аркылуу чечишет. Маектешүү, баарлашуу, тигил жак бул жагынан кароо, көйгөйдү текшерип көрүү жолу аркылуу чечишет. Так ошондой эле үй бүлөдө дагы сүйлөшүп, сиз айткандай кечирим сурашып, керек болсо ыйлап дегендей, ал бул баягы көз жаштар дагы көп нерсени чечет го. Эми жасалма көз жаштар эмес, албетте, чын жүрөктөн ыйлаш керек. Мындай ыйлагың келип турса, көз жашыңды жашырбастан, сезимдерди сыртка чыгарып, жакшы көрөрүңдү кеч болсо да айтып, сен мурда айта албаган болсоң айтып, мен ушу айта албайм, айткым келет, бирок айта албайм дегендер бар го. Мен сени жакшы көрөм, бирок ошону айта албайм дегендер. Мисалы үчүн кээде кызуу болуп алышып айтат, мен жакшы көрөм депчи, бирок сол кезинде айта албайт. Ушул нерсени мүмкүн болушунча ооздон чыгарганга эле аракет кылыш керек да. Ичте катып, кыйналып, бул ар кандай ооруларга дагы дуушар кылышы мүмкүн. Ички сезимдерди жашырып жүрө берүү адамдын өзүн да кыйнайт, экинчи адамды да кыйнайт. Эгерде бир чыгарып алсаң, мен сени жакшы көрөм, мен сага мындай мамиле кылайын деген эмесмин, учурунда мен түшүнгөн эмесмин, мен эми түшүнүп атам, мен сага аябай көп көңүлүңдү калтырыптырмын, мен сени ушунчалык таарынычыңа себепкер болуптурмун, ооба мен азыр түшүнүп атам, кеч болсо дагы мен түшүнүп атам, эгерде мүмкүн болсо мени кечир. Мындан өткөн дары жок. Баары бир акыры мамилелер калыбына келүүгө тийиш. Эгерде адамдын жүрөгү таш болуп калбаса, сөзсүз түрдө кечирет. Адамда ошол таарыныч жана баягы кечирим, сүйүү деген жакшы сапаттарды мындай жаратылыштан, табигаттан, Кудайдан берилген сезимдер го. Ошол ар бир адам кечире алат, ар бир адам сүйө алат. Ошондуктан бул эгерде чын жүрөктөн кечирим сураса, кантип кечирбесин, кечире алат деп эле ойлойм. Мен сен айтып атсаңыз бир атаны эстеп кеттим да. Мындай дейт эле да, ал ата: мен байкасам менин уулум чоңоюп калды дейт да, чоп-чоң эле бала. Анан кел сүрөткө чөбүз десем деле, ата коюңузчу деп менен алыс дейт да, таптакыр эле алыстап кетти дейт да. Байкасам мамилебиз аябай алыс экен дейт. Анан мен ушу кичинекейинде көп мындай бирдеке тентек кылып койсо эле уруп сабап ушундай тарбиялаптырмын. Анан баламды чакырып алып мындай дедим дейт да, балам, отуруп алып анан кечирим сурадым дейт да. Отуруп алып ыйладым дейт. Балам, кечирип кой. Балам, мени могул жерден мен сени ургам. Ооба, мен мойнума алам. Ачуулукка алдыргам, мени кечирип кой. Мен сени апаңа туура эмес мамиле кылгандыгымды кечирип кой.
деп анан экөөбүз аябай ошентип кечирим сурашып сүйлөшүп анан кийин балама көп сүйлөчү болдум дейт да. Көп баарлашуу, сен айтып атпайсыңбы, биз мал менен биздин айырмабыз бул баарлашуу депчи. Анан баарлашуу бул өтө маанилүү да. Мисалы үчүн балаңыз ачылбай атса, кичинекей эле бир кино көрүп, ошол кинодон эле баштаңыз да, ошентип баарлашып атып, анан өзүңүздүн башыңыздан өткөн нерселерди айтып берсеңиз, анан ал да айтып берип баштайт. Негизи баарлашуу өтө маанилүү. Ушул мамиленин жакындыгы мүмкүн алыстап кетсе байкап көрүп, анан кечирим сурашыңыз керек болсо, чын жүрөктөн кечирим сурасаңыз, балаңыз ошону сезет дагы. Анан көп баарлашыш керек да. Экинчи, кайталабай, кайра эле ачууланбай, ачууланып алса кайра эле, адамбыз да, биз ката кетиребиз. Ката кетирип алсак кайра кечирим сурап, мисалы негизи биздин баарлашууну мындай түздөп, оңдоп турушубуз керек. Кечирим суроо аркылуу же болбосо дагы негизи баарлашып туруш керек ата эне бала менен. Жакында биздин бир тең тушубуздун атасы каза болуп, анан ошону узатуу зыйнатына барып келди. Анан биз көңүл айтып бардык да, анан баягы досубуз мындай оңой менен жеңилгиси келбеген, мындай кандай десем, гордый деп коебу, эми гордый деп айтканга болбойт, мындай баягы эркек катары мүнөзү күчтүү, курч адам болчу да, адам да. Анан кийин биз сүйлөшүп отуруп, атаңды эсине бериптирсиң, ал бул деп баягы сүйлөшүп отурганда, анан атасы жөнүндө айтып анан аягында ыйлап жиберди да. Ошол ушунчалык өзүн бекем кармаган адам аягында ыйлап жиберди. Атам мени эч качан урбаптыр дейт. Атам мага эч качан жаман сөз айтпаптыр дейт. Анан ушинтип атабызды узаттык деп, анан бул жакшы мамиле бир өмүр бою адамдын көзү өтүп кеткенден кийин да артында баягы из калтыра турган. Атам жакшы адам экен, атам ошол нерсени баса белгилеп айтты да. Атам бизди эч качан урбаптыр дейт. Атам бизди эч качан көңүлүбүздү калтырып бир урушпаптыр дейт. Анан ата менен эненин баланын ортосунда, эне менен баланын ортосунда ушундай жакын мамиле болсо, анда бул эң жакшы. Эгерде мамилелер бузулган болсо, анда аны жакшыртуунун жолу бул бир гана кечирим экен. Ушундай өңүттө биз берүүбүздү аяктайбыз, ардактуу угармандар, себеби бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калыптыр. Уулга дос, кызга курбу. Бул мүмкүнбү? Бул мүмкүн экен. Башынан баштап ушул мамилени калыптандыра албасак, анда кайсы жерден токтосок же болбосо ушул бизди кайсы жерден угуп атсаңыздар, жашооңуздарды карап көрүп, андан ары бул мамилени түздөп кетүүгө мүмкүн экен. Кечирим суроо жолу менен, сүйлөшүү жолу менен бул мамилени сөзсүз түрдө жөнгө салып кетүү мүмкүн экен. Кызга курбу болуу, уулга дос болуу эч качан ашыкчалык кылбайт экен. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Сиздер менен туура бир жумага коштошобуз, ардактуу угармандар. Ар бир үйдө ата эне менен баланын ортосунда ушунчалык жакын мамиле болсун, кыл өтпөс мамиле болсун деген ойду айткым келет. Анткени бул кийинки муундар үчүн, небере чөбөрөгө чейин кете турган, небере чөбөрөгө чейин таасирин бере турган, ошого чейин уланып кете турган, акыр аягында коомду, бүтүндөй улутту мындай жакшы багытка сала турган нерсе, сапат, артыкчылык деп айткым келет. Саламатта калыңыздар, ардактуу угармандар. Аманчылыкта жолугушалы. Биз болсо бүгүн сиздерге кызмат кылгандар мен, журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдырасулова болдук. Режиссерлук пультта Айнара Маматкадырова кызмат кылды. Үй бүлөңүздөрдө ар дайым бакыт жана тынчтык орун алсын. Үй бүлөңүздөр менен ар дайым бактылуу болуңуздар, аман болуңуздар. Эмки уктуруудан үн алышканча саламатта калыңыздар.